чыгып коеюн. Жанагы курттардын белгилери өзү билинип турат да. Жана балдарда чакалай темир өткүлөр чыгып кетет жазында бетине. Анан түндө уктаганда тишин кычыратат. Эртең менен жаздыкка шилекей агып калат. Анан балдар ойноп жүрүп эле бир убакта ичим деп киндигинин тегереги түйүлүп чуркап келет да, ооруп туруп. Мына булардын бардыгы ошол жана курттун белгилери да. Анан башка ошол балдардын баары өзү бир жакшы өспөгөн, кичинекей, арык, тамак ичпеген, көбүнчө ушундай балдар болот да. Мына мен ата-энелерге кайрылып буларды санап атам да. Ошондой балдарыңар болсо, неберелери болсо, кайрылып алып берсеңер, ошо азыр мектеп аркылуубу же башкача ушу кылып дарылап беребиз. Жакшы экен. Анан ушул баягы элдик медицинада өзүңүздүн ордуңуз бар, канчалаган оорукчаналарды дагы айыктырыпсыз, бирок өзүңүздүн медициналык дагы илимиңиз барбы? Кандай дедиңер? Медициналык илимиңиз. Мен эми айтпадым бир 40 жыл терапевт болуп иштеген деп. Мен мединститутты бүткөм, кызыл диплом менен. 40 жыл терапевт болуп иштедим. Анан башка көптөгөн кызматтарда өткөрдүм да. Мугалим болдум 20 жыл. Бир 5 жыл проректор по лечебной части болуп, ушу Кыргызстан боюнча дарылоо маселесинин башында турган адаммын. Андан башка ошо бир 20 жылдан ашык институт курортологияны жетелеп жүрдүм. Азыр болсо биздин мекеме эл аралык медициналык академия, салттуу жана эксперименттик академия деп аталат да. Биз жанагы кенен кесир кандай кыйын аякпаган оору болсо дагы эксперимент жүргүзүп атканыбыз ошол да. Анан мына академиянын жумушу деп айтып атпаймынбы, жаңы чыгарып аткан дары дармектерди. Азыр мен онкология жөнүндө кичине сөз кылдым. Анан башка азыр өзүңөр билесиңер, туберкулез маселеси абдан курчтуруп атат. Ошо туберкулезге дагы менин жанагы Сарбент каработо, Тяншан мөрөгү, жаңгактын майы, каработо номер 2 деген дарыларым бар да. Бул туберкулезге абдан жакшы жардам берип атат. Башка оорулардан бир көптөгөн группа бар да, бир оорулар, коллагенозтор деген. Ал тиги негизинен сөөктөрдөн кармаган, муундардан кармаган, белден кармаган. Мына ошол коллагеноздорго дагы жана алар эң эле мыктысы гормондорду алат да, жана преднизолон, дексаметазон жана адамдарды шишитип жиберген. Мына ошого дагы мындай дары дармектердин баарын чыгарып неметип атабыз. Азыр дагы бир теле көрүүчүбүз келип калыптыр. Саламатсызбы? Бериңиз, бир аз үнүңүздү катуураак сүйлөңүз. Кечинде уктаганда кызы тишин. Ичинде курт бар, айтпадым биз 7 күн дары ичиш керек деп. Башынын ооруганын эмне себептен айттыңыз? Башынын ооруган ошол курттардын кесепети болушу мүмкүн, интоксикация жүрүп атышы мүмкүн. Анан эгер суроо бүтсө, уланта берели. Мына азыр көптөгөн адамдар мунагы нерв жагынан кыйналат да. Кээ кезде ушул көңүл ачылбай, эчтекеге көңүл келбей, уйкусу келбей, ушундай нерв жагынан баш ооруйт жана өзүңөр айткандай, ушундай адамдар депрессияда жүрген адамдар абдан көп да. Ушул адамдарга мен бир чагылган деген, анан бальзам нежность деген бир 2 дары даярдап койгом да. Мынагы бальзам нежность деген бул кудурет экен. Бальзам нежность деген дары жөнүндө бир айтып берсем дейм да. Бул мындай да. Бул бальзам официалдык медицинанын 4 дарысын алмаштырат. Биринчиден жүрөктүн кагышын күчөтөт.
Экинчиден канды суюлтат. Үчүнчүдөн кан тамырлардын бардыгын кеңейтип, жанагы нитроглицерин колдонуп жүрбөйсүзбү, тилдин астына салып коюп, жүрөк ооруса же башың аябай катуу ооруса, бул дары болсо бүтүндөй кан тамырларды кеңейтип, жана гипертониктерди, анан уктабай жүрген адамдарды, жана нерви начар кишилерди, анан жада калса бир абдан жакшы нерсеси, жана кыргыздарда бир шакый деген оору бар. Аябай баш ооруп, анда санда приступ болот. Муну ошо шакыйга чейин аяктырган дары деп эметсек болот да. Ушундай бир нерв жагынан кеткен маселе бар. Анан дагы бир эки дары жөнүндө маалымат айтайын. Муногу бир Тянь-Шань мүрөгү деген дары да. Бул Тянь-Шань мүрөгү деген өзү таза бал, анан биздин өзүбүздүн мумия, анан кийин ичинде бир 2-3 абдан күчтүү чөптүн тундурмалары бар. Бул дары жөнүндө мен өзгөчө бир элге белгилеп кетким келет да. Бул дары баягы Чернобыльдин авариясында иштеген да. Орустар ушуну бир 890 бала детсадта жүргөн балдарды 2 ай дарылап, анан кийин каны такыр жок болгон, ак каны да, кызыл каны да, тромбоциттер да жок болгон окуяларда ушуну менен 2 айдын ичинде дарылап, анан кийин абдан жакшы корутунду берген да. Бул абдан жакшы экен. Муну ошо зонада болгон кишилер дагы, анан профилактика катары дагы иче берсе болот деген. Ал эми биздин Кыргызстандын условиясында бул дары мындай да. Жанагы мен көрсөткөн бальзам нежность экөөнүн жанагы инфаркт болгондор, инсульт болгондор, же болбосо болуп жанагы начар басып төшөктө жаткан адамдарга, же келечекте болбосун деген адамдарга бере берсе абдан жакшы нерсе да. Анан мында бир кудурет деген дары турат. Бул кудурет деген чын эле кудурет. Бул көптөгөн оорулардын бардыгына дары, айрыкча иммунитети төмөн түшүп кеткен адамдарды көтөрүп алып чыга турган маселе да. Азыр дагы бир телегөрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Мага түшүнүктүү. Жакшы, мен түшүндүм. Сахарный диабетке бизде 3 дары бар. Биринчиси сарбент каработо. Сарбент каработо деген сахарды абдан түшүрөт, холестеринди түшүрөт, жана мен айткан креатининди, бөйрөктүн маселесин чечет. Мына бул абдан сахарный диабеттерге керектүү дары да. Экинчиси жанагы бальзам нежность мен айткан. Мына мен сахарный диабеттерди ушул 2 дары менен дарылайм. Сарбент каработо, анан кийин бальзам нежность. Эгерде сахарный диабет абдан сахар өтө жогору болсо, кыйыныраак болсо, анда мен 3-чү дарыны кошом. Бир порошок бар, порошок бабур деген. Мен ушул телевиденияга бир эмени айтып берейин. Мына Ошто бир апабыз өзү аябай толук киши, анан кийин давлениеси өтө бийик, анан сахарный диабети бар, и көзүндө да давлениеси бар, глаукома. Ошо глаукомасын операция кылалы десе, диабет болбойт да, диабет убагында операция жасай албайт. Ошон үчүн биз ал кишини 1 ай дарылап, сахарын түшүрүп нормага, анан операция жасады. Өткөндө бир келип кетти Жалал Абадка, 1 жылдан бери сахары көтөрүлбөй, нормада жүрүп атыптыр. Биз ал кишини ошо жана 3 дары менен дарылаганбызда, сарбент каработо, бальзам нежность, анан порошок бабур менен. Ошон үчүн диабеттерди биз абдан эле жакшы дарылайбыз. Мына диабеттер түштүк зонасында Жалал Абадта абдан көп кездешет экен эмнегедир. Ошолордун баарын дарыладык, натыйжасы жакшы.
Жакшы, рахмат. Бизге дагы бир билдирүү келген экен. Баткен шаарынан Айгүл дейт, сиз менен кантип каерден байланышсак болот дейт. Бул жөнүндө сиздер бир жумадан кийин келесиздерби? Биз буюрса ушул суббота күнүнөн баштап кабыл ала баштайбыз Баткенде тургундарды. Адресин азыр эле үй менен сүйлөшүп келдик эле, мен албай калдым да, силерге эмет айтабыз. Биз менен байланыштырсаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, буюрса кабардар болосуздар. Андыктан ким кандай оору менен эмне кылыш керек, кайсы кызыккан сурооңуздун баардыгын жүзмө-жүз буюрса дарыгердин өзүнөн аласыздар деген ишеничтебиз. Биз болсо уланта берели, маегибизди кайрадан биздин кийинки анан чыкканга чейин. эме дагы бир оорулар бар да, жана богок оорулары. Ал билинбеген менен жанагы богоктун уулары организмди ууландырып, колу башы титиреп, калтырап, жүрөгү ойноп, уктабай абдан кыйналат эмеспи тиги жана тиреотоксикоз дегендер. Жана узловой зобтор. Анан ошолорго биз бир 3 түрлүү дары колдонобуз. Жана бир чагылган деген дарым бар. Ал жалаң эле богокторду эмес, ошо жанагы нерви кетип, кыйналып, депрессияга түшүп, эчтекеге көңүлү келбей, ошондой болуп аткан ооруларга колдонобуз да, чагылганды. Анан кийин жанагы жүрөгү дагы кичине начарлап бараткан, кээ кезде мындай басканда энтигип, кичине буттары шиший баштаган ушундай ооруларда тиги. Анан ошого чагылганды колдонсок, жана мен айткан акыбалдан чыгып кетет да оорулар. Себеби чагылгандын курамында долоно бар. Долоно деген бул жүрөктүн тамагы деген сөз да. Ошону менен жүрөктү жакшы дарылап коебуз. Анан башка анын курамында жана ит мурун бар. Ит мурун болсо толгон токой витаминдер. Мисалы үчүн аптекадан витамин издебей эле ошол ит мурунду кайнатып иче берсе, чоңу кичинеси баарына абдан ылайык келе турган нерсе да. Витаминдердин баарын ошол жерден алса болот. Ошого неметип, анан тынчтандыра турган чөптөр бар курамында. Валериана, пустырник, зверобой, ошол баары биригип туруп бир чагылганды түзөт да. Адам баласына нервке өтө мындай жакшы нерсе, жардам берет. Анан кийин биз ошо жаңгактын майынан бир дары чыгарганбыз. Ошо жаңгактын көк кезинде жана сүт кезинде ошондон бир 2 түрлүү дары алабыз. Бирөө кадимкидей эле май, экинчиси мынагу, жана мен богок жөнүндө айтпадымбы? Мынагу великий дипломат же болбосо жаңгак майы деп коет. Жанагы богокторго, мына нервке, богокторго абдан жакшы деп эметебиз да. Муну канча убакытка чейин ичиш керек? Муну деле жанагы орточо курсу, бүт эле дарылардын орточо курсу 1 айда. 1 ай ичкенден кийин кадыресе жакшы болуп, көпкө чейин кайталанбай жүрөт. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жаратылыштан алынган дарылардын бардыгы таза. Эч кандай кошумча тескери таасири жок. Анан булар өзү жакшы кылып, эч кандай чогулуп, адамга зыян келтирбей турган нерсе да. Экинчи бир нерсе, мен дарылаганда байкасаңар, эч качан бир дары менен дарылабайм да. Ошо бири-бирин күчөтө турган, бири-бирине жардам бере турган бригада катары 2, 3 же 5ке чейин дарыларды колдоно берем да. Ошон үчүн мен дарылаган адамдардын мындай натыйжасы жакшы болот да мындай. Жакшы экен. Бизде азыр бул жакта дагы бир телекөрүүчүбүз өзүнүн суроосун кандап келип калыптыр. Саламатсызбы? Угуп атабыз, бере бериңиз. Мен азыр дагы айтып коеюн. 96-жылдан бери мен Эсенги боюнча президент международного фитоцентра Эсенги деп коет. Мен Кыргызстан эмес,
бүт эле эсенги боюнча барып иштеп дарылай бергенге мүмкүнчүлүгүм бар да. Экинчиси, жаңы эле айттым, 2 жыл мурда, 2 жыл мурда жанагы академияны түздүк. Эл аралык салттуу жана эксперименттик академия. Булардын акысы бар да, уставда жазылган. Бул академиянын кандай эксперимент болсо дагы жүргүзгөнгө акысы бар деп. Анан мунагу турган дарылардын бардыгы, булардын жана өзүң сурап аткан сертификаты бар. Болгондо да сертификатты Казакстанда Академия питания деген академик Шармановдун мекемеси бар. Бул алардан жолдомо алмайынча муну колдонууга уруксат бербейт. Ошон үчүн булардын баары текшерилген. Ал жагынан камсынабасаңыз болот. Экинчи сурооңузду бериңиз. Биздин телегөрүүчүбүз кетип калды окшойт. Демек, сиздин ошол дарыларыңыздан кооптонгон болсо, ал өзүнө жакшы маалымат алды деген ойдомун. Бул дарыларыңызды баягы чөптөн жасалат, кайсыл жактан алып келесиздер чөптөрдү? Өзүңүздүн Кыргызстандагы мекендегиле? Бул дары-дармектердин бардыгынын ошол материалдарынын бардыгы Кыргызстанда. Кыргызстанда мисалы үчүн 3000ден ашык дары-дармекке жарай турган дары чөптөр бар. Биз бар болгону бир 200-250 гана пайдалана алабыз. Анан кайдан алабыз дегенде, бул дарыга жарай турган материалдардын бардыгын, мисалы үчүн Баткенден